Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу Алмаз Акунжанович, урматтуу коллегалар, мен тарых үчүн ушул кыргыз элибиздин алдында, депутаттардын алдында айрым биздин коллегаларыбыз маалыматты бурмалабай, так, ачык айтсын деген тилегимди айткым келет. Комитеттин жыйынында урматтуу биздин коллегабыз массалык камоолор абдан урой болду. Кыргызстандын тарыхында мындай болгон жок деп жалган, жала маалымат таратты. Урматтуу коллегалар, эсиңиздерге салып коеюн. 8-9 августта 2019 жылы Сооронбай Жээнбеков президент мезгилинде кандоосун мурдагы президентти Алмаз Атамбаевди алып келип камабады беле? Колу бутун кайрып камабады беле? Бүткүл дүйнө жүзүнө шерменде кылып, бүткүл кыргыз элине шерменде кылып камабады беле? Ошол камоо негизинде бир жоокерибиз каза болгон. Чүй областынын ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов деген полковнигибиз майып болду. Азыр мына коляскада отурат. Ал эмне бул, тарых эмеспи? Анда орой болгон эмеспи? Урматтуу коллегалар, мен ошол коллегабызга айтат элем. Ошол мезгилде Сооронбайдын этегине намаз окуп, өзү эмес, küçüğün siz de oturup, küçük emez, bir tuğan inisi Asılbek. Hoş koysunlar, oy mitro olsun. Asılbek'ti, paltoğun giyizip, portfeldi götürüp yürümedi öyle. Oşonda oşol kollegabız, Tışkı İşler Ministri olçu. Eğer geroy olsa, patriot olsa, oşonda aytpayız bile. Uroy oldu kama olur dep. Urmattуу kollegalar, uşul jagын biraz kalız karasak. Rahmat çoğum.